Көрсөтүүбүздү улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ал эми биздин колубузда ушундай чакыруу кагаздары отурат. Ооба. Бул чакыруу кагазды азыр кыргызча тилинде окуп берейин дедим эле. Окуй турган болсом, бир аз мааниси кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан орусча жазылган боюнча окугум келип атат. Себеби дегенде колума кармаганда эле мага жазылган чакыруу баракча менин колума тийди. Уважаемый Алмазшер, приглашаем вас на грандиозное событие в истории Кыргызстана. Сольный концерт Гульзат Мамытбек, который состоится 30 июня 18:00. Bir жерде шаарыбыздын бир соода борборлорунун жанында өзүндө болот экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин баарыңыздарды мына ушул концертке чакыруу менен ушул концерттин ээси. Жана караңыздарчы, я номер 1. Мен биринчи орундамын деген өзгөчө уран менен жалпыбызды ойготуп келген бир гана Кыргызстандын эмес, бүткүл дүйнө жүзү, бүткүл планетанын ойготуучусу, мотиватору, Гүлзат Мамытбек. Бийчи, англис тил мугалими дей койчу бардык тармакта өзүн сынап жана биринчи болуп келе жаткан Гүлзат Мамытбек бизде конокто. Кош келиңиз. Ай, мактандым. Сиз кирип келгенде эле эмнегедир бардыгы жаркырап баштады. Анан сиздин күтүп өзүңүздүн чыга турган убактыңызды күтүп отурганыңызды эле бизге эмнегедир бир дем берип, бүгүн айперекөз башкача алып барып баштадык. Башкача алып бардык, мындай башкача дем менен алып барып баштадык да. Хей, деп эле чыга калдык. Дегенде эле концерт жөнүндө сөз кылалы. Дегенде эле ушу концертке өтөлүчү. Бул жеке концерт экен. Жеке концертти 30 июнда берип атыптырсыз. 30 июнь. Бир эле ай даярдандык, мына азыр 5 күн калды. Анан Алим Серебров иним, эми Кыргыздын чыган соң жигити айтып калды. Келип калды. Эми ар кандай толкундарда жайгашып калабыз да. Мен өзү бийик толкундарда жүргөнгө аракет кылам. Мындай дем берүү, энтузиазм деп коет го. Кубаныч, анан түшүрүп коюшат. Капачылык, анан кийин кайгы, анан кийин ачуу толкундарыначы. Кичине көрө албастар да болот анан. Деп мынтип ачууланып отурсам, эми өзүмдүн мындай жакындуу адамдарыма ачыла алам да. Анан кийин Алим Серебров айтып коет. Ай Гүлзат эже, сиз сольный концерт жасасаңыз болбойт. Сиз уже даярсыз. Бүт нерсеңиз бар. Койчу, ай алтырым менен чыга берем десем, Гүлзат эже, алтырыңыз бар. Азыр алтырым бар. Дагы 2-3 ыр жаза коебуз, даже 3 ыр менен чыга беришет. Давайте чыгабыз. Деп дем берип баштады мага. Мен мындай сразу түшүнсө болот да. Кайра толкундарга көтөрүлүп баштадыңыз. Дем бере баштаганда ушундай экенбиз да, биз адамдарчы дем бере баштаганда биз бийик толкундарга көтөрүлө баштайт. Башыбыз иштей баштайт, жакшы идеялар келе баштайт, жакшы адамдар тартыла баштайт, акчалар тартыла баштайт. Ушундай да. Ошондуктан бийик толкунда болушубуз керек. Анан берип калды мага демди Алим Серебров. Чын эле, эмне кылабыз деп ал киши опытный киши да, анан кийин мен программа түзүп, ошол жерде эле программа түзүп калдым. Монтесаң тигинтесин идеялар менен учуп кеттим. Анан болду эми мындай колхозный, кыргызбайский кылбайлычы Гүлзат эже, европейский кылайлычы дейт анан. Анда вертолет болот дедим. Анткени мен кыялымда ошо вертолет менен нерсе кылып жиберейин дегем да. Өзүндө мен айтып койчу, Гүлзат эже, сиз ракетасыз, же экинчи атым вертолетсуз деп учуп жүрөбүз. Бүт жерде эле деп анан. Вертолет болот. Деп анан вертолетту кактыңыз Гүлзат эже дейт. Анан айттым, ай бир жерден табам дедим. Демек, вертолет менен учуп келесизби? Эми ал азыр сыр. Ал азыр сюрприз болот, Кудай буйрса. Ошого фотосессиялар бардык вертолет менен өттү. Вертолетту таап чыктык. Казакстандан болобу, башка өлкөдөн болобу таап чыктык. Ошондуктан фотосессияларыбыз да мына жакшынакай чыкты. Анан кийин ковбойский демелер менен эми кичине бир жаңылык киргизели дедик да, могу Кыргызстан шоу бизнесине. Анан Гүлзат Мамытбек сольный концерт кылыптыр деп атаптуу даңктуу ырчыларыбыз бир сыра болду, шок болушту. Күлүп атышат, таң калып атышат, бирөөлөр молодец, биз чыгынып жасап албаган нерсени сен жасап атасың деп. Эми мен эмнени билдиргим келет? Мындай да, сен максатың бул болсоң, бул сен болсоң, биз максат менен өзүңдүн ортоңдо эме убакыт кое берсең, максатың жылы берет. Анан мен айттым, жок, максат жакыныраак болсун, 30 күндө эле кылып салам. Мен 30 жылда эле кылсам болмок. Мисалы, же 3 жылда, ойлондум мен, кичине немет мындай наглет эткен жокмунбу, башкалар эмне дейт? Эми мен айтып атпаймынбы, башкалар эмне дейт деген түрмөдөн чыгыш керек экен. Ошол жерде да өзүмдү кармап калдым.
Апе, мен түрмөгө түшүп алган турбайбы? Жок, эмне десе десин. Мен чыгам. Ким не десе десин чыгышым керек. Гүзатчы, Гүзат айым мындай кылалы. Сиздин алтырыңыз бар деп атасыз, э? Алтырым бар, бирок азыр дагы экир жасалып. Дагы экир жазылды. 8 боло турган болсо, эгерде 8 ырды биз 4 мүнөттөн эсептей турган болсок, бул 32 мүнөт болот. Жарым саат болот. Сиздин концертиңиз канча болот? 2 саат болот. 2 саат болот. 2 саат болот. Ондай сон чакыруу билеттерди таратып атабыз азыр Кыргыздын элимдин ичинде. Булар мындай печати менен. Булар бекер эле таратылат, бирок именно ушундай билет алган киши жакшы местолорго барат. Жакшы орундарга ээ болот. Анан жакшы приз, белектерге, сонун. Эми менин спонсорлорум бар. Концерт демек бекер болот, э? Концерт бекер болот. Дискотека бекер болот. Флешмоб деген болот. Флешмоб мен 2004-жылы Black Eyed Peas Чикагодо эң чоң флешмоб жасаган. Эң чоң 1,5 миллион киши ошол жерге аянтта топтоп, ошондо мен Казакстанда отургам, анан деп мен да канаттангандан кийин Астанада 200 кишиге эме кылып жибергем. Флешмоб эми бир бул мындай сыйкырдуу бир нерсе да. Бул чогуу бийлеген нерсе. Чогуу сен эчтекең эмес, сен ошо элдейсиң, сен жылдыздардайсың, бийлей аласың деп элге ошондо дем бергем да. Анан кийин 200 киши бир чогуу бийлегенде бир башкача бир сыйкырдуу сезимдерге ээ болот экен. Анан ошондо кыялмам мынтип түйүп койгом. Кыргызстанда да кылам ошондой депчи. Эми азыр 10 000 кишиге ошондой флешмоб кылам. Демек бул концертке катышуу менен эле биргеликте Кыргызстанда болуп көрбөгөн, тарыхында болуп көрбөгөн чоң флешмоб болот турбайбы, э? Сиз бий кандайдыр бир кыймылдарды жаттап атасыз азыр, үйрөнүп атасыз. Сиз кыймыл кыла бересиз, калгандары туурайт. Ошо менен Эржан Абайбеков деген иним бар, хореограф. Ошо киши азыр бүт хореографияны коюп атат. Гүлзат эже сизде болуп көрбөгөн эң сонун шоу балет болот деди. Демек, хореография эң сонун болот Кыргызстанда болуп көрбөгөн. Анткени биз мындай да. Эми ошону айтайын, концерт айтайын деп аткан чоң жаңылыгым бар. Азыр кей-поп деген маданият, стиль дүйнө жүзүн багынтып атат. Эмичи биз кореялык бир туугандардан эчтекебиз кем эмес. Биз кичине ашарбыз, кемсинткендей болгон, бирок биз кем эмеспиз да, бизде мондай от бар, мондай жалын бар, мондай ичибизде манас бар да. Анан кийин мен да карап биз кореялыктардан эмнеге кем деп ошондой ой жүгүртүп атсам, Алим Серебров иним келип калды, Гүлзат эже зип-попду ачышыбыз керек деп. Зип-поп деген кыргыз поп. Кыргыздын зысына. Кыргыздын зысын алдык. Зыны мындай зет кылдык, англисче, дүйнө жүзү бар түшүнсүн деп. Анан зип-поп. Эми Кудай буйрса, жакшы мындай неме, кандай десек бул, жакшы поколение, жакшы субкультура деп коет го, ошондойдун чоң бир ачылышы болот. Ушул менин концертимде ошонун башталышы болот. Дүйнөдө зип-поп жокпу башка? Зип-поп жок. Дүйнөдө зип-поп болбойт, кыргыз поп. Биз кылышыбыз керек. Казак бир туугандар Q-поп кылышат. Алар казак дегенде кысын Q кылып алышты, англисче. Q-поп болуп атат да. Алар да жакшы кетип атат. Бирок биз калышпайбыз, кудай буйрса. Кыймыл аракеттерибиз кичине мындай кыргыз колоритті болот. Мындай кыймылдарды береби, мындай кошобуз. Эми оймо текелерди кошобуз, оймо чиймелерди. Обязательно эмес болот, бирок мындай аябай яркий, аябай сонун болот да, мындай кислотный деп коет го. Уксус менен варенье аралашкан даамдарчы, ошондой цвет, ошондой эме болот. Эми кыргыз бир сыйра шок болот, бир сыйра апе окуй дейт, бирок ошондой көнүккө чыгат, конечно, көнөбүз. Гүлзат айым, ырдап чыгып атасыз. Алгач баягы дем берип аткансыз, баягы мугалим экениңизди билчүбүз, анан ырдап чыктыңыз. Негизи баягы музыкалык билим, ушул жагы кандай болду? Жок, жөн эле ырдап атасыз. Андай жок. 10 сабак вокал алгам. Мен кичине кезинде жакшы ырдачымын, жакшы бийлечимин, бирок мектепте. Ошондой тыйып болчу. Мектепте гана Гүлзат болду, ДКга барбайсың, Дом культурага барбайсың, эч жака барбайсың. Ушу мектепте гана. Анан мектепте ырдачымын, бийлечимин, Майкл Джексон бүт баарын кылчумун, президент школу болгом. Мектепти бүткөндөн кийин эле шамсынып калды. Анан эмне кылыш керек? Анан журналистика баш керек деп журналистиканы бүткөм, кызыл диплом менен. Журналист дагысыз? Ооба, мен журналист дагымын. Дипломум бар, кызыл. Анан бирок ырдайын деген мындай кыял бар да, боякта жүрөктүн төр жагында ушундай бар, бирок ата-энең тыйып атса, күйөөң тыйып атса, бир туугандарың тыйып атса, жолдошторуң тыйып атса, артисттер булар
мындай калып депчи пи деп кой деме жагма сөз айтпай деп атса, анан кийин иш кылса окуп баштадым мен. Окуп өнүгүп 16-жылы эки жакка чыгып, жок аябай чөгүп кеткем. Дүйнө жүзүн көрбөсөм болбойт деп эки жакка чыккандан кийин мен аңчы биле турбаймынбы? Мен жылдыз турбаймынбы? Элдер немедечи, Европада мындай аябай жылдыздуу адамдарды ай сен сонун экенсиң деп кайта эметет да, көтөрмөлөйт. Анан айттым, түшүндүм да, анан келип 16-17-жылдан баштап мен ырдай баштадым. Анан 2 жыл болуп калды. Эми Гүзат Мамытбек эмне кылат? Ырдап чыкты, баарын кылып келатат. Эми эмне болот? Эми флешмоб болот азыр концертинде жакшы Эми аман Гүзат эсен Мамытбек айга барып конот деп эсептейм. Жок, айга барып конот деп эсептейм. Ай кеп болуп калыптыр. Айды да багынтабыз, бай бурса Марста багынтабыз. Кыргыз эли Кыргызстанды көтөрөт биринчи. Кыргызстан анан планетаны көтөрөт. Анан кийин кыргыздар ошондо башка планетага өтөбүз, аны дагы көтөрөбүз. Анан планеталар толтура, миллиард планеталар бар. Ошондуктан биз мону чектелүү эле кичине Кыргызстан эмесин эле жүрө бербей, чоң ойлонушубуз керек. Аябай арканды алыс ташташыбыз керек, кадамды алыс ташташыбыз керек. Биздин манас атабыз ушунчу да. Анан кийин а киши эме найза көтөрүп элди чапчы эмес, наоборот бири-бирине бириктирип ушунча айкөл болушубуз керек. Биз бири-бирибизге кечиримдүү болушубуз керек, бири-бирибизге ынтымактуу болушубуз керек. Мен ошондуктан Кыргызды биримдикке чакырам, анан кийин бүткүл планетаны биримдикке чакырам. Ушул концертимде казагым бауырым деген ыр презентация болот. Ал ултка дагы чоң дем берип атат. Гүзат айым, кээде мындай айтып калат экен да, адам баласы жашоосунда жүрөгү менен жактырган кесипти издеп табыш керек. Эгерде ошол кесипти тапкан болсо, ал ырахатка бөлөнөт, демек ал кылып аткан жумушунан ырахат ала алат дейт. Анан сиз издеп жүргөн жоксузбу дагы деле кесибиңизди? Жок, мен мына дем берүү, мен таппадымбы. Таптыңыз, Таптыңыз. Анан мен ракета болуп калдым монтип. Анан биздин азыр мына түз эфир болуп атат. Ушул түз эфирде биз бир нерсени сизден суранып мындай кылдырганга аракет кылып көрөлүчү. Сиз сүйлөп атканда, өзүңүз айтып аткандай эле бир толкунда сүйлөйсүз, аябай бат сүйлөйсүз, тим эле кишини мотивация бересиз. Азыр Айбек экөөбүз эфирден чыгып алып эле сиз менен кеткибиз келип атат. Анан мындай жай сүйлөй аласызбы? Мындай жай. Мисалы, мен 30-июнда жалпы кыргызстандыктарды топтоп флешмоб жасайын деп атам деп мындай сизде ошондой сүйлөп барбы? Мындай жай сүйлөп, анан олуттуу мындай отуруп, берген та. Ар кандай толкундардабыз да. Мен ошондо бирөө айтып коет. Сиз нормально эле турбайсызбы дейт анан. Ооба, нормально элем. Сиз мындай эле нормально турбайсызбы? Мен айттым, мен ошондой толкунга түштүм. Эми а киши жай сүйлөйт экен да, мен ошондой толкунга түштүм. А киши китеп жазат экен, ошо мен китебимди жазып берейин деп атат анан. А кишилер жай жасайт, анан ал толкунга түштүм, жай сүйлөп атам, а киши мен спокойно эле мындай эле. Китепте кандай жасабыз? Канча мүнөт болот? Жай эле сүйлөйт турбайсызбы? Толкундага түшүп турам, айтып атпаймынбы, толкундабыз биз, ар кандай толкунда. Сиз биз тарапка кайгы толкундардан түшө алам. Кошо айтып бере алам. Аябай ылдый толкундага көз жашта кетет. Сиз мисалы ошол Инстаграмда, социалдык түйүндөрдө өтө ушундай бир дем берген видеолор чыгарасыз го, анан биз тарапка көп келип турасыз го. Анан өткөндө ушул эле жерден сизди көрүп калгандар айтып атышат да. Ай, бул кичинекей эле кыз турбайбы, анан жакшынакай эле кетип баратат го деп таң калып карашты да. Жакшынакай эле кетип барат. Анан сизди дайыма ойлошот экен да. Дайыма ушундай депчи. Дайыма мону эметпи. Эми айтып атпаймынбы, толкундага түшүшүм керек. Антпес түшүнбөйт. Ким мындай толкунда сүйлөп атса, мен ушундай толкунда сүйлөшүм керек. Ким бийигирээк толкунда сүйлөп атса, мен бийигирээк сүйлөшүм керек. Көбүнчө мен ошо бийик толкунга чыгарышты аракет кылам. Бул Гүлзат маспы дейт. Мас аракты эмнеге ичет, сигаретти эмнеге чегет, ошол толкунга чыгыш үчүн 1-2 мүнөт болсо да чыга калайын, 1-2 күн болсо да ошол жерде болоюн деп. Мен бул толкундамын кечке элечи. Сиз өзүңүз демди каяктан аласыз? Билим алам мен. Мен билим албасам болбойт. Мен күндө бир барак китеп окуп алсам болбойт да. Мен ушундай аз концерт менен омондо болуп атам. Мен хотя бы бир строчка окушум керек да. Бир строчкада бир чоң маани да. Анан кийин аябай сонун нерсеге ээ болдум мен. Сонун бир ачылыш болду да менин ааламымда. Ошо китептер аркылуу. Мындай экен да, биз бир мондай проблеманы иштетип атабыз, чечип атабыз да. Ушу проблеманын ичине кирип кетет экенбиз да. Ой, анан кайгырып баштайт экенбиз, ыйлап баштайт экенбиз. Же бул чечилбейт. Айтып атпайбы илимдүү кишилер. Мындан да чоң проблеманы ал. Мынтет да, Гүлзат, сен муну бүтүрүп эле муну баштап койдуңбу деп ушу берет. Атан эми баш болду. Анан ооба дейм. Мен бир көйгөйүм бүтпөй атат эле. Анан
Бул качан бүтөт деп атам да. Анан кийин 1-2 айга дагы кичине тыным алдым анан. Жок, бул чоң проблема баштабасам болбойт. Анан чоң концерт алып алдым да мындайчы. Деп анан бул көйгөйдөн чыгат экенсиң мындай. Анткени проблема чоң да. Окуймун бат-баттан чече кылайын, биякта чоң проблема күтүп атат концерт деген. Карасам концерттин ичине кирип баратам. Концертим бүтпөй атат, акча табылбайт, спонсорлор аз болупчу. Ага кирип кеттим анан деп бийлеп баштагандан кийин. Жанагы эреже бар эмеспи? Андан да чоң көйгөй ал дегенчи. Азыр андан да чоң көйгөй алып алдым ондойчу. Концерттен башка дагы. Ооба. Мен азыр июль ичи 25 мектеп ачышым керек. Кыргызстандын ичинде 25 мектеп англис тилин сабагынан 25 ачышым керек. Анткени элим талап кылып атат. Онлайн түшүнбөй атам, отур мага мындай офлайн мектеп берчи. Мектепти ачканыңыз аябай жакшы болот. 25 мектеп ачам. Гүзат айым, Гүзат Мамытбек деп чыкканга чейин сиз баягы өзүңүз айтып жүргөнсүз, мен ашча салмактуу, анан кийин баягы бир эле нерсени ойлоп алсам ошого кирип кеткен, башкача Гүзат элем. Андан кийин чыгып кеттиңиз. Мына ошол аралыкта бир кыска эле убакыт, 1 жыл, 2 жыл, балким 3 жыл деле боло элек, бирок ошол убакыттын ичинде жаркырып чыга калдыңыз, хайп кылганды үйрөндүңүз. Элдер сизди да үйрөтүп атасыз. Башкаларга да үйрөтүп атасыз. Көрүп атам. Элдер сизди туурап бул Сиз сыяктуу Гүзат Мамытбектер көбөйүп атат. Ооба, тура кой кыргызым дегенде биз биринчи укканда аябай өөнүп учураса, азыр бири бирибизге айта баштадык. Мунун сыры эмнеде? Кандай болуп башталды? Анан ошол убактагы бир кайрылып келиңизчи, ошол убактагы Гүзатка. Ал убакта мен негизи окуу борборун 2006-жылы баштагам. Анан кийин 2006-жыл баштап дуң кеткем. Негизи мен аябай күчтүү касиеттүү кызмын да. Мен кичинекей кезимде мынчын да. Тамак ичип отурабыз, 6 жашар кызмын. Анан кийин айылда төрүндө нан жапчубуз, суу ташычыбыз. Ошол жерде отурсак, чай ичип атабыз. Анан телевизор көрүп атабыз. Анан 10 000 киши стадион. Анан стадиондун ортосунда 3 киши шампанский мындай кылып бири-бирине тост айтып ичип атышат. Анан атам айтып коет: карачы, 10 000 кишини каратып, могучу уятты жок шампанский ичип атат. Десем мен башым столдун акырынчы. Ооба, мен ошо 3 кишинин ичинде болом. Десем атам бир сыйра шок болгон. Деп бир сыйра атам мамам экөө тиши урашып, мен бир нету нерсе айтып койдум окшойт деп бир сыйра өзүмдү тыйып калгам. Бирок мен көрүп атам да, мен ошо кишилерден эмгем депчи. Кыргызымды да ошого чакыргым келет. Демек ошондо эле башталган. Ошондо эле башталган. Анан кийин мен өзүм фирмам ачкандан кийин дүү кеттим да, мен ошондо 3 жылдын ичинде 10 мектеп 3 өлкөдө ачып койгом. Анан атам мени мамам көрүп, Кудай, бул кыз эмне болот, бул кызга эме эркин берсең бул эме планетаны баштап. Ата негиздер карапайым эле болуш керек. Айылдын эле кызымын, ооба, Ала Буканын төрүнөн Балтагулов мектепти бүткөн, жатыр деп сүйлөгөн сонун элим бар. Азыр ошо Ала Букалык бир туугандарым аябай сонун жардам берип атышат. Ошо анан кийин күйөгө тий деди. Күйөгө тий десең болбойт, бара төрөбөсөң болбойт. 27-ге чыктың, карада болуп каласың. Чоң туугандарымды топтоштур, 50 киши келип алыптыр. Гүлзат, сен ушундай кыйын экенсиң, бир эркекине тең кармап тийбейсиң да. Уй, монта кандидаттар толтура. Макул кимети. Анан кийин башталды. Мындай оюбуз бир эмес экен да. Максатыбыз бир эмес экен. Мен мынча нерсе көрсөм, ал киши мынча эле нерсе көрөт. Эми жамандаган эмес. Просто ушу үй, айыл, машина болсо болду. Андан кийин башка улуттагы адамга турмушка чыктыңыз эле, ал каякта? Ушу азыр мен азыркы жолдошум Хуан Карлос Буэнжа, немеде, Эквадордо. Ошо киши айтат: бүткүл мына аалам турбайбы? Ал киши режиссер да. Мен камера менен иштейм, сен камеранын астында иште, экөөбүз багынтабыз Голливудту депчи. Эми айтып атпаймынбы? Мындай максатың бир адамды таппасаң, келишпейт экенсиң. Үйдө отурбайм, үйдө чыр чатак. Анан кой дедик да, ошо 16-жылы 3 балалуу болдук, экөөбүз ажыраштык. Ошо азыр Кудай буйрса азыр эми бүткүл планетаны багынтмайынча тынбайм, тынчыбайм, Кыргызстанды биринчи өлкө кылмайынча тынчыбайм. Гүзат айым, ушул күнү сөзүңүзгө карачы 30-июнь күнү ушундай мотивациялык сөздөр да айтылабы? Ооба, бул сплошной мотивация болот. Мотивация. Бизге келген конокторго 10 мүнөттөн ашып барса 15 мүнөткө убакыт беребиз. Азыр режиссер менин кулагыма айтып атат, 20 мүнөт болуп кетти. 20 мүнөт деп атат.
Сиз менен сүйлөшүү, сиз менен албетте мындай пикир алышуу бул бизге аябай кызык, бизге дагы дем берет. Анан мен айтат элем, калган телекөрүүчүлөрдү мына ушул 30-июнда сиздин жеке концертиңизге чакыралы. Сиз дагы келиңиз. Буюрса биз дагы барабыз. Сыйлуу конок болосуз. Мына бизге чакыруу баракчадагы берилди. Сизге терең ыраазычылык билдирели. Эч качан энергияңыз түгөнбөсүн. Энергияңыз ашып, ташып, сиз баскан жер ушундай баарын эле ойготуп, тим эле уйкусура отурган адам ушундай жаркырата түшүп, сергек болуп баштасын, Ооба, чоң рахмат. Анткени ар бир адам күн экенибизди биз унутуп койдук. Күн бала, шам бала деген нерсе кыргыздан келип атат. Ошондуктан сиз да күнсүз, мына алтыным. Сиз дагы берекем күнсүз. Ар бир кыргыздын кызы, жигити күн да, ошо күндө ойготушум керек. Анан кийин Кыргызстанды биринчи өлкө кылышым керек. Ошол менин максатым. Бале. Ооба, 30-июнь кечки саат 18:00 Азия Молл соода борборунда мен биринчимин деген аталыштагы жеке концерт болот. Гүлзат Мамытбектин баарыңыздарды чакырып өтөлү. Ал эми биз болсо программабызды уланталы.